Кече жаным принцесса Дури деп чыкпадыбы? Баягы аюусуз сабоолор. Негизи эле бул аябай ачык түрүнө чыгып кетти. Биздин коомдо ушундай баңгилик менен алектенгендер. Бул деги эле сиздин пикириңиз кандай? Эмнеден кабар берет? Ушул эми ачыкка чыгарып атышат го деп ойлойм. Бир чети социалдык сеттердин жаман да жагы бар, жакшы да жагы бар да. Бул жакшы жагы биз коом көрүп калып атабыз. Негизи мен органдарда иштегем. Бул наркотик менен баңги заттар менен байланышкан кылмыштар өзү көрүнбөй көмүскөдө болот да. Анан бир чети жаштар өтө азыр контроль жок болуп атат да. Анан мен дагы ойлоп атам, азыр ушул жакка көңүл буруп биз мектептерде, лицейлерде, баягындай Советтер Союзунун убагында осмотр кылып турчу, медосмотр кылып, смыв алат эле тилинен жаш балдардынчы. Убакты менен ушундай рейд катары кылып туруп, ошондо билинип калчу кайсы балдар ошол баңги заттарды кабыл алат, бир кандайдыр азыркы ар түрдүү таблеткалар бар. Ошентип турбасак, бул көмүскөдө кала берет. Анан кийин мындай бир чыгып калган учурда эле коомчулук реакция кылып калат да. Буну деген мамлекет плановый текшерүү жолу менен негизи изилдеш керек. Мен азыр ойлоп атам, ошону соцкомитет менен сүйлөшөбүз го, кандайдыр бир изменение киргизиш керек болуп атат да. Мектептик жана профтехобразованиедагы контроль коюшубуз керек болуп атат. Негизи бул эми булардын чоңдору бар да, булар негизи буйрукту эле аткарып атышат да. Чоңдору менен күрөшүүдө кандай иш аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми негизи бизде органдарда бар, тынбай иштей турган подразделениялар бар. Алар деле иштебей коюп атат деген болбойт, иштеп атышат. Бирок ал жака да каражат көп жумшаш керек да мамлекет. Ошо органдарда профессионалдык жагын көтөрүшүбүз керек, алардын айлыктарын көтөрүш керек, технический оснащение. Себеби мафия бай да, а сотрудниктерде акча жок, техника жок. Алар мафия менен теңме-тең болгонго биздин органдардын чарасы жетпейт азыр. Жетпегенден кийин мафия всесильная боло берет да. Ал жерде себеби акча. Аны мамлекет атайын программа түзмөй сайын. Эми бизде программалар деле бар, ошо финансы жагынан чолук болуп атат да. Эми ошол органдар бул болгону жана последствия менен да, аягы менен күрөшүп атат да. А бул эмне үчүн болуп атат? Жана буга чейин эмне үчүн жетип калды? Гана биздин жанагы ар бир мектептеги биздин мугалимдердин атайын бул жоопкерчиликтүү мугалимдери, завуштары, Минобраздын өзүнүн ишмердүүлүгү кайсыл жакта, эмне үчүн мындай нерселер болбой атат? Азыр көрүп атасыздар, керек болсо ар бир мектептин, ар бир окуучунун өзүнчө чаттары бар. Канча балаң болсо ошончо чатың бар. Эмне үчүн ал чаттарда ушул нерселер айтылган жок буга чейин? Энерге кулак каңгыруу айтылган жок, жыйындарда бул маселе көтөрүлгөн жок деген азыр мына чыгып калды. Бир жагынан жаман көрүнүш албетте, но экинчи жагынан чыкканы жакшы болду. Анткени мындай айтканда көзүбүз ачылды деп айтсак болот. Ошонун алкагында азыр мына тапшырмада берилип атат. Комитеттен бул маселени карап чыгып, жоопкерчиликтерди тарта тургандарды тартып сөзсүз түрдө. Анан дайым мындан ары кандай болот? Кайсыл иш-чараларды кабыл алабыз жана бунун алкагында мындай көрүнүш кайталанабы же кайталанбайбы деген чоң маселени коебуз. Албетте биздин максат буну кайталандырбаш керек жана буну жок кылыш керек. Түп тамыры менен жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Кайталанбаш үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Бул маселе менен бир эле укук коргоо органы эмес, же депутаттар эмес, же башка адамдар эмес, жалпы коомчулук күрөшү керек болуп турат окшойт. Ошол жанагы мен айткан ар бир мектепте, ар бир класста керек болсо чаттар бар. Мына ошол чаттар аркылуу ар бир ата энеге жеткизиш керек. Жана ошондой эле атайын жанагы жыйындар болот. Класста жанагы мугалимдерди, ата энелерди чогултуп, мына ошол жерде да профилактикалык жумуштар жүрүш керек деп ойлойм. Андан сырткары жоопкерчиликти күчөтүш керек деп ойлойм. Ошол директордон баштап, завучунан баштап жана ошондой эле ошол тартипти карай турган атайын бөлүп аткан штатный единицалардан баштап баардыгын жоопкерчилигин күчөтүшүбүз керек деп ойлойм. Жана план, мындай иш-чарадагы алдын ала коюш керек деп ойлойм. Азыркы күнү ал иш-чарадагы жок экенин көрүп атабыз. Ал эле эмес, аны менен күрөшүү дагы карашыбыз керек. Ошонун үстүндө ошол органдардын ичинде дагы барбы? Ошол үстүндө карап аткандар, жана айтканда, орусча айтканда крышевать эткендер барбы? Анткени ал болбосо кантип эле ушинтип баардыгы ачык айкын сатылып калат эле. Демек, ал жерде дагы маселе бар экенин көрдүк. Буну прокуратурага чейин, үстүнкү органдарга чейин баарына жеткизгенге даяр болуп атабыз. Мен ойлойм, жыйындын алкагында, тапшырмалардын алкагында албетте сөзсүз түрдө жыйынтык болот деп ойлойм. Негизи принцесса Дури деп мен толук кандуу мындай маалыматтар алган жокмун да.
маалыматты болгондо ушул массалык маалымат каражаттарын алдык. Бирок бүгүн коллегаларым жакшы маселе көтөрдү. Себеби дегенде бул принцесса Дори деп ар бир эле түйбөлөдө бала бар да, жаш өспүрүмдөр бар. Ошолорго тийиштүү болуп калышы мүмкүн да, анын көзүн ары кылсын. Бирок ага алдын ала чаралар жүргүзүш бул деген түздөн түз Ички иштер министрлигинин милдети. Ошон үчүн бүгүн тапшырма бердик, келип отчетторун берип, эмне иш-чаралар жүргүзгөн. Аны менен бирге бул жеке эле ошол кылмыш болгондон кийин принцесса Дури деп ошонун баарын тараткандарды гана эмес, мунун артында көптөгөн чоң кишилер бар да. Ошолордун үстүнөн чара көрүш керек да. Муну аеосуз, аябай катуу көрүш керек. Анан жоопкерчилиги өтө чоң болуш керек. Анан биз эми мыйзам чыгаруу бийлик катары биз сунуштамаларды берип, жанагы жоопкерчилигин күчтөтүү боюнча сунуштар беришибиз керек да. Биздин комитет сөзсүз түрдө бул нерсени көтөрөбүз. 11-инде башкы прокуратуранын отчету болот экен. Кийинки 18-инде биз күн тартибине киргизебиз деп ойлоп атабыз. Киргизсек сөзсүз түрдө муну түпкү тегинен карап, мындай элдин астында публично, расмий тилде айтканда жоопкерчиликке тартыш керек да мунучу. Мындай бир 2-3 эле киши жана массалык түрдө алып кирип аткан ошолор. Эмилбек мырза, жогоруда сиз өзүңүз айтып өткөндөй эле бул көп эле убакыт болуп калды да, көп жыл деп айтсак да болот. Окуучулар, өспүрүмдөр мына ошол принцесса Дури же ушул өңдүү телеграм каналдардан баңгизаттарды сатып алып азыр колдонуп атат да. Бул жакта карай турган тийиштүү органдар эмнеге буга чейин караган эмес, эмнеге сиздер көтөрүп чыккандан кийин гана карашат? Кимдер бар бул жакта? Жок, эми буну укук коргоо органдары караган эмес деп айтканым мен алысмын. Себеби дегенде буга чейин биз көтөргөнбүз маселелерди, отчетторун укканбыз. Бүгүн деле сиздерге берет отчетторун кылмыштуулук менен күрөшүп, көптөгөн кылмыш иштери бар. Анан баягы ор коюп чыгып калган бүгүн болду да. Ошон үчүн көчөгүн өтө чукул айтып башташты, ошон үчүн көтөрүлүп калды да. Бирок азыр маалымат ала турган болсоңуздар, Ички иштер министрлик тарабынан иш-чаралар жүргөн. Биз буга чейин алганбыз маалыматтарды. Ал эмес биз ошол мыйзам алкагында жана жоопкерчилиги боюнча биз сунуштарды бергенбиз. Анан билесиздерби, жана жарнама мыйзамдаштыруу боюнча дагы. Ал жерде биз көтөргөнбүз. Ошо тилекке каршы соцсеттер аркылуу жарнама кылып, ошондо баңгизаттар сатып атат, эмнеге сатып атат деп биз мыйзамдарга киргизип, ошолор жоопкерчилиги боюнча биз азыр 3-чү окууда каралат го дейм. Ал буга чейинки иш-чаралар болгон. Бул эми бүгүн эле чыга калган нерсе эмес. Бул өзү 5-6 жылдан бери акырындап келип, эми азыр ачыкка чыга баштагандыгы бизди өтө мындай кооптондуруп, мына коомчулукту кооптондуруп атат. Биз мына кече жакында Талас, Нарын, Чүй областарында кыдырганда дагы мына ушул жерден дагы ушул электрондук баңгизаттар боюнча жана ушундай жаңы али биз билбеген заттарды таратып, балдар айрыкча мына мектеп окуучулары ушуга көбүрөөк тартылып аткандыктары, жаштарыбыз бири-бирин үгүттөп ошолорду эметип аткандыгы бүгүн коомчулуктагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири деп ойлойм. Мына ушул маселе боюнча биз мына кече жакында чоң жыйындарды өткөрүп, мына ошо жыйындарда да кантип ушулардын алдын ала алабыз, же биз жетишерлик ыкмалар менен иштей албай атабызбы, эмне үчүн ушул күн санап канчалык аракет кылсак дагы, мыйзамдарыбыз турса дагы эч кандай натыйжа бербей жаткандыгын өтө өкүндүрүп атат. Ошондуктан биз эң биринчиден могу адеп ахлак Японияда 1-2 класстардан баштап эле адеп ахлакка, маданиятына, нарк насил маданиятына, ошондой эле жашоодо кандай жүрүм-турумда жүрүш керек. Мына ошол боюнча 1-2 классты жалаң ошол маданиятка үйрөтөт турганда мектептери. Биз дагы ошондой жаңы тажрыйбаларды алып, балдарды эң биринчи ушу жакшы жүрүм-турумга, адеп ахлактыкка, нарк насилди сактоого үйрөтүп алсак, анан калган билим берүү жана аларды интеллектин көтөрүү жагын анан кийин карасакпы деген дагы ойлор болуп атат. Аябай көп сунуштар түштү. Бизге 100дөн ашык сунуштар түштү. Мына ошолорду азыр тактап биз алып чыгайлы, коомчулукка алып чыгайлы деп атабыз. Бул мындай эң негизгиси биринчи мен ойлойм үй бүлөлүк
институтун калыптандыруу керек. Энелерди, мына аталарды жоопкерчиликтүү балдарды тарбиялоодо жоопкерчилигин күчөтүү жагын караш керек. Ата энелер мектептерин күчөтүү керек. Башкача айтканда, баланы уядан эмнен алса учканда ошону кылат деген кыргызда сөз бар. Ошол үй бүлөдөн жакшы тарбия, бекем фундамент алып алса, келечекте ошону коомдо өзү пайдаланат. Эгерде үй бүлөдө жакшы тарбия болбосо, ата энеси миграцияда жүрсө, ар кимдин колунда калса, ал бала көчөдө тарбияланып калат дагы. Мына ошол бала тобокелдеги камкордукка алынбаган бала катары өтө көп проблемалар жаратып атат деп ойлойм. Анан канткенде дагы бул болуп кетти. Анан канча жылдан бери эле уланып атат деп атат. Анан булардын башында тургандар бар. Анан эми бул чоң мафия да. Анан мафия менен күрөшүүдө күч органдары бизде активдүү күрөшөт. Анан биз күч органдарын күчтөндүрүш үчүн биз аларды ошо мафия менен тең келе турган оборудованиялар менен, жабдыктар менен камсыз кылышыбыз керек экен. Мунун бардыгы келип эле акчага такалып атат. Ошол тарабын депутаттар демилгелеп ишке ашырса болобу? Бүгүнкү күнү биз мына депутаттар деле ушундай чакырыктарга айрыкча ушу жаштар биздин келечегибиз дейбиз, ушу жаштарды туура тарбиялап биздин мекенибизди, Кыргызстаныбызды ошо жаштарга, татыктуу жаштарга беребиз деген тилегибиз бар. Муну үчүн биз мыйзамдарды өзгөрткөнгө даярбыз. Мына ошол багытта дагы көп иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күнү бир эле укук коргоо органдарына коюп койбостон, буну бүт бардык коомчулук күрөшүш керек деп ойлойм да. Буну менен коомдун аң сезимин өзгөртүш керек. Ушундай аракеттер бул туура эмес. Коомго каршы аракеттер катарында ар бир үй бүлөдө талкууланып, ар бир үй бүлөдө балдарга жеткириш керек деп ойлойм да. Ушундай принцесса дурю же башка наркогруппировкалар булардыкы азыр схема жөнөкөй эле. Булар мессенджер аркылуу закладкаларды ушул каерде турат деп ошону көрсөтүшөт. Жаран жөн эле кошелёкко акчаны төлөйт. Бир жерден досуна мактанып, бир жерде айтып алдып, ошол маалымат МВДге түшүп, ошондой изилдөө болот да. Көбүнчө кээ бир учурда тилекке каршы кээ бир учурда МВД өзү табат экен. Бирок ал өтө аз ушундай окуялар. Ошондуктан эми бул жерде катуураак күрөш керек менимче, эл аралык деңгээлде. Себеби көбүнчө ошол закладкаларды койгондор булар биздин жарандар. Бирок ошол эле акчаны алгандар, тапшырманы бергендер, аларды керек болсо даже Кыргызстанда отурбай эле, алар Россияда же Казакстанда же түрмөдө даже отурушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде эл аралык деңгээлде чогуу иштеш керек. Анан мессенджерлер менен сүйлөш керек. Telegram, ар кандай ушундай баңгизат саткан жерде ошол жерге жалып түшсө, алар да карасын. Себеби бул туура эмес дейбиз. Ошол. Каалаган адам жеп жеңил жол менен алып алганга мүмкүнчүлүк бар экен. 10-15тен ашык Telegram каналдар бар экен. Менде бүт кагаз материалдарын берди да ата-энелер, байкуштар. Алардын кылмышкерлер Колумбияда отурушу мүмкүн экен, Москвада отурушу мүмкүн экен. Биздин жанагы студент өспүрүм балдарды колдонуп, закладчик кылып, өспүрүм мектеп окуучу балдары, студенттери азыр бара-бара тенденция көбөйүп, статистика көбөйүп колдонушуп атат да ошону. Анан Кыргызда жакшы сөз бар го. Башталат нерсе майдадан, байкабай таны майдадан. Бара-бара ушуга көз жаздымда калтыра берсечи, мамлекет, тиешелүү органдар чоң кооптуу жагдай түзүлөт. Өсүп келип аткан муун ал тяжелый наркотиктер. Ага бир отургандан кийин уже адам баласы адан арыла албай калат да. Ошон үчүн мен ойлоп турам, баардыгыбыз мамлекет, коом, ата-энелер дагы, мугалимдер дагы өтө терең көңүл бурушу керек. Жакында мен Кудайым буйруса ошо жабыркаган ата-энелер менен, ички иштер министрликтин жооптуу кызмат адамдары менен, психологдор менен, эксперттер менен топтолгон бир кантип ушуну токтотуш керек деген иш-чара өткөрөлү деп атабыз. Бунун кыйынчылыгы бул кибернетикалык преступлениялер да
21 кылымдын жаңы кылмыштын түрлөрү. Мисалы үчүн кылмышкер кража, изнасилование, грабеж, убийство болсо аны табыш оңой. Ыкмалары, жол жолору белгилүү. Тергөөчүлөр, укук коргоо органдары тез эле табат. А 21 кылымда электронный преступление. Булардын жаңы жагдайлары. Кээ бир укук коргоо органдары буларга даже даяр болбой калып атат. Ыкмалары, IT адистери, тиешелүү аппаратуралар жок болупчу. Ошон үчүн бул замандын вызову, чакырыгы, ошого биз жооп бере тургандай заманбап мамлекет болуш керек дейм да. Өтө маанилүү нерсе. Менин эң негизгиси, мен оюм мындай да. Бул жаш балдар биринчиден бая бийлик, органдар жакшы күрөшпөй койду. Анан эгерде ушинтип бийлик күрөшпөсө, проблемаларды жойбосо, эл арасынан Робин Гудтар чыгат, сөз жок. Анан кийин ошолор өзүнүн баягы өзүнчө бир өздөрүнүн методдору менен баягы жанагындай сабаппы же башка методдор менен ошону жойгонго аракет кылышат да. Эми мен оюмча баягы кармады деп атпайбы? Кармалды. Мен оюмча аягына чейин чыкпайт. Эмне үчүн дегенде жана сабалгандар арыз жатпайт болуш керек. Эмне үчүн дегенде ал өздөрү күнөөлүү. Баңгизат менен ошол наркотик менен да кармалды да. Анан мен оюмча аларда жатпайт. Бирок эртеңки күнү кайра бир проблема жаралат. Эмне үчүн соттолгон жок дегендейчи. Эң негизгиси жанагыларды тапса булар арыз жазбайт да. Эң негизгиси ошол болуп атат да бүгүн. Эми бул менен күрөшүүдө кандай ыкмаларды колдонобуз? Себеби бул ошол кармалгандар менен эле чектелбейт да. Булардын башчылары чоң, бул аябай уюшкан мафия деп атат. Туура, бул мындай жол менен барганга болбойт. Бирок комментарийлерди карасаңыз, мурда ушул баңгизат менен саткандарды, чеккендерди колдорун жууш керек, минчиш керек, тигиниш керек деп бая жазат. Эми ошолор эле кайра муналар сабаганда беспредел кылды, буларда эмнеге карап турабыз деп кайра жазылып атат да. Мен оюмча мындай баңгизат саткан, чеккендер деле мыйзам бузуп атат. Берки балдарды да бирөө уюштурду да. Мен оюмча бул жаш балдар көп ушунун жоопкерчилигин деле ойлогон эмес. Булар ошого барышты. Мен оюмча конечно, туура эмес. Бирөөнү сабаш мыйзам түрүндө, бирок мыйзам түрүндө деле биз эчтеке кылбай жатпайбызбы? Камабай жатабыз. Ачык эле интернеттен сатылып атат. Мына мен өзүмдүн Ысык-Ата районунда алсам, баягы угуп көрсөм, вообще жаш балдар бардыгы кайсы жерден канча ким сатарын баары билет экен, жана анашаны. Бирок чеккендер да аябай көбөйүп атат жаштардын арасында. Бул мамлекеттин деңгээлинде ушул проблеманы көтөрүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде проблема жанагы сабаганда эмес. Проблема андан өйдө. Эмне үчүн сатылып атат? Ачыктан ачык. Ошону токтотуш керек. Кандай чара көрүшүбүз керек? Ушул чекпеш үчүн балдарыбыз өтө көп жаш балдарыбыз чегип баштады. Кыздарыбыз да чегип баштаган экен. Ошонун баарын токтотуш үчүн бир мамлекетке бир өзүнчө бир программа ойлоп таппасак, жөн эле жана жазалап койгону менен маселе чечилип калбайт. Чеккен маселечи, аларды сабаганы менен деле чечилбейт. Жанагы жигиттерди соттосок да чечилбейт. Ошол үчүн мен оюмча мамлекет көзөмөлүн алыш керек, бирдеме кылышыбыз керек, бир программа түзүшүбүз керек да. Туура, аябай бул чоң бир көйгөй экен. Биз видеолорду мына баарыбызга резонанстуу видеолорду көрдүк бир нече күндөн бери. Биздин эң өкүнүчтүүсү, мен ойлойм, бул жаштарыбыз ошол системага түшүп калган эң өкүнүчтүү да. Эми мындай так кадамдарды айтсак, булар Telegram каналдар менен, жанагындай Instagram аркылуу интернет дүкөндөрү менен жана сеткен да. Анан мен ойлойм, бул каналы распространения нужно пресекать да. Мисалы үчүн, мына батыш өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай программалык системалар бар экен. Өздөрү дүкөндөрдү табып, дүкөндөрдүн физикалык, географиялык жайгашкан жерин табып, ошол эле сайттарды блок жасап коет экен. Себеби бул Telegram каналдарда аябай подписчиктер көп, жаштарыбыз отурат, бири-бирине маалыматты ошол жактан алат да. Бул биринчи, анан экинчиси, эми бул
булар бир өзүбүздөн чыкпайт да, тыш жактан келет. Эми контролдош керек да, бул мамлекет буга кызыктар болуш керек. Себеби биз деген биздин жаштарыбыздын, биздинки келечек муундун ден соолугун жоготабыз. Буга кайдыгер болбошубуз керек. Бул үй бүлө, ата-энелер, мектеп, ошондой эле кошуналар, мына баарыбыз бул жаман илдет менен күрөшүшүбүз керек да. Анан балдарыбызды, жаш балдарыбызды спортко, китеп окуганга мындай убакытта туура пайдаланып, биз балдарыбызга шарт түзүшүбүз керек. Шарт болсо анан ушундай жаман оңой акчаларга кызык азгырылбайт да. Бул менин ушундай сунуштарым.